Ар бир пенде маңдайына жазылган тагдырга баш ийип жашайт тура. Айзада Кожобергенова биринчи топтогу майып. Ал ушул күнгө чейин башынан кандай гана оор күндөрдү өткөргөнүн бир өзүнөн башка эч ким туя да албайт. Мындай кыйын учурларды жеңүү аял киши үчүн оор болгону менен каарманым аткан таң менен кызарып баткан күндү көргөнүнө шүгүр кылып, өз арабасын өзү тартып жашоо үчүн күрөшүп келет. Нарыңның кызым биякта чоңойгом. Ата-энем биякта. Атам жок. 8 жылга кетип атат, каза болуп калды. Апам бар. Апам боюнда ар кечте авария болуп турмун. Машина сүйрөп кеткен экен, жол тосуп турсачы. Ошондон апам экинчи курбада инвалид, мен мындай инвалид. Өзүм 4 тууганмын. Эң улуусумун. 3 кыз, 1 уул бар. Уулу кички. Үйдө кичүүсү. Кички кезимде эле ушу үйдө ушу 4 стенанын ортосунда эле өттү. Канча жашымдан баштап чыктым, 25 жашымдан баштап өзүм умтула баштадым да. Иштейм, муну кылам деп. Ага чейин үйдө эле болдум. Үйгө сиңдилерим, балдар бактым, сиңдилерим бактым. Ар ким өзүнүн оокатын кылыш керек экен, өзүм чыгып кеттим эле. Айзадайым турмуштун сыноосуна сынбай, тескерисинче бактылуу күндөргө умтулуп жүргөн кезде тагдыр аны өзүнөн 5 жаш кичүү жигитке жолуктуруп баш коштурат. Ошентип көп өтпөй каарманын боюнда бар экенин билет. Бирок багы жокко дагы жок дегендей, эми гана курулуп келе жаткан бактылуу үй бүлөнүн пайдубалы бир заматта урап, жолдошу себепсиз эле аялын таштап кетип калат. Уулум атасы менен көчөдөн эле таанышып калганбыз. Мага жардам берип, аны муну кылып жүрүп эле что-то никак айып болду, эмне болду. Үйлөндүк, 6 ай жашадык. Анан кетти. Өткөндө дос баласына чалып айттым эле, уулду болду депчи. Ой, мама. Анан звонить ете десем эле, звонить этпейт анан. Чыган жок, эмне дейм. Энеси эме каршы болуп атат, өзү эсенеси. Канча жашыңызда күйөөгө тийип ушуну төрөлдү уулуңуз? 36, 37 жашымда чыктым. 3 жыл жашымда төрөлдүм. Мен жолдошумду биринчи анча деле эметкан жокмун, акыбалыма жашачы. Жолдошум жакшы көрдү эле. Күйөөм өзү жакшы көрүп, өзү эме кылды. Анан эми эркек сүйсө алат дегендей. Күйөөм айтып атса мен кайка барам. Ошентип үйлөнүп алдык, анан кийин мен эми жакшы көрүп келаткандан кийин кетип калды, анан бул. Апаңыз, бир туугандарыңыз билишет да келип кабар. Апам билбейт. Бир эле сиңдим билет. Апам балалуу болгонун билет, бирок төлөгөнүн билбейт. Багып алдым деп койдум. Апам өзү жүрөгү начар да. Анан эми кыргызбыз да. Кандай түшүнөт деп апам андайлар түшүнө бербейт. Адрести айтпайм, айтсам эле келип эле нервимди жейишет. Сен минттиң, сен тигинттиң, мен күнөөлүү боло берем да. Бул жерге көчүп келгениңизге канча болду? Анан үй маселеси тууралуу кимдерге кайрылдыңыз? Бул балаңыз менен кыштай, бул жерге кыштай албайсыз да, ошол тууралуу айтсаңыз. Бияка ноябрдан бери жашап атам. Бул ак жолдо үй, ушул жактан уулду болдум. Бирок үй тууралуу көп эле кишиге кайрылдым. Мурунку президентке кайрылгам, Темирсариевке кайрылдым, Отунбаевага кайрылдым, баарына эле отказ болду. Мамлекет тарабынан сизге жардам катары акча берилби, кандай кыласыз? Иштебесеңиз? Пособие эле берилет. Пособие эле алам 3000. Андан башка жылына 1,5 тонна көмүр алам. Болду, анан башка жок. 3000 алсаңыз, квартираңыз 2000 экен. Анан түймөдөн заказ алам, майрачыдан ошонун. Главный эле мага азыр үйдө калганы. Бул каарманымдын жашоосундагы окуялардын чекеси гана болсо керек. Анткени көп жерден майыпты адам катары көрбөйт. Базарларга барсаң, айрымдары кагып силкет. Эптеп иштейин десең, биздин өлкөдө майыптар үчүн шарттар жок. Болсо деле жумуш жок деген Айзада Кожобергенованын учурдагы жалгыз максаты үйлүү болуу. Анткени жаш бала менен шарты жок, муздак үйдө күн кечирүү кыйынчылыкты жаратаарын айтып, кайрымдуу замандаштарынан жардам сурайт.